Сезимай Пайзидинова Зайыл Ормонов атындагы орто мектебинин 8 классынын окуучусу. Ал жаштайынан эле комуз чертүүгө кызыгуусу күч болгон. Бирок айылда комуз үйрөтүүчү ийримдин жоктугу анын тилегин орундатууга кедергисин тийгизип келген. Эми минтип алыскы айылда атайын ийримдин иштеши каарманыбыздын көксөгөн максатын орундатууга шарт түзүп отурат. Комузга кичинемден бери шыгым бар эле. Март айынан баштап үйрөнүп баштадык. Биринчи келгенде өтө кыйын болгон, бирок үйрөнүп кеттим. Азыркы учурда 20 ашык чыгарма. Сезимай сыяктуу улуттук аспапта кол ойнотууну максат кылган 30дан ашуун окуучу ушул жылдын март айынан тартып комуз ийримине катышкан. Учурда таланттуу окуучулардын алды өз алдынча 30дан ашуун чыгарманы чертип үйрөнүүгө жетишкен. Мен комузга телевизордон көрүп кызыккам. Анан биякта боло турган болуп, анан келгем. Ошол. Азыр канча көй чертип келдиңиз? Мен кербезин, жаштар маршы, анан 5 ыргай. Азыр мен Кыргызстандамын. Толук ошондо 3 көй черткем. Медиа өкүлдөрү, маданияттын өкүлдөрү, Келечекте ким болуп келет? Мен улуу комузчу болгум келет. Кызыл көл боюнда кызыл ал өрдөгүм, кыз кезинде ойногон кыйма көкүл мөлмөлүм. Жашыл көлдүн боюнда жашыл алла өрдөгүм, жаш кезинде ойногон кыйма көкүл мөлмөлүм. Жаш кезинде ойногон кыйма көкүл мөлмөлүм. Мен кичинемден баштап кызыккам комузга. Анан мен үйдө жүрсөм, эже бар эле да. Ошо мен комуз ачылды, чачакта мектеп бар. Анан ошондо барып кызыккам. Элеттик музыкага дилгир жаштардын максатын орундатууну айылдык маданият үйүнүн башчысы Шаарназ Зиятова колго алган. Ал үчүн атайын адис менен макулдашуунун натыйжасында комуз ийрими уюштурулуп, жаш таланттарга мыкты мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Айылдардын көйгөйлөрүн айтып, керек болсо ушундай бир окуучулардын канын көрүп, келечек моон үчүн үйдө тынчсызданып, бизден ушундай бир жигит уул кыздарыбыз чыгыш керек деп ар дайым өзүнүн ойлорун ачык билдирип келген, керек болсо талаптарын коюп келген, ушул айылдын Дара айыл өкмөтүнүн ардактуу атуулу, Дара айылдык кеңешинин депутаты, биздин сыймыктуу эжебиз Айткүл эжеге сиздердин алдыңыздарда чоң ыраазычылыгымды айтып коеюн. Эл ичиндеги катылып жаткан таланттарды алып чыгуу ушунчалык менин ички дүйнөмдү дайыма козгоп келгендиги үчүн мен сүйүнүп эле келдим. Ушул келгенден баштап эле ушунчалык бул жердеги окуучулар, эл дагы ушунчалык башкача бир кабыл алышты. Келгенде эле ушул 30дан ашык окуучу келди да. Ошолордун ар бирин колдоп, ар бирине комузду жеткирип берген Шаарназ эже эң негизги себепчи деп айтамын. Анан булар менен мен мисалы үчүн кружокто 2 сааттан өтөбүз да мектепте. Бул жерде эртеден кечке өтүп аттым да. Ошо тез арада жыйынтык чыгаргым келди. Буга чейин 2 ай аралыгында аткарылган иштердин жыйынтыгын чыгаруу, жаш муунду улуттук нарктын өзөгүндө тарбиялоо максатын көздөгөн иш-чара жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, айыл тургундары жана жаш таланттардын катышуусунда өттү. Улутубуздун жүзү кыргыздын байлыгы болгон комузду ушу өзүнүн айылында унутта калбай кайрадан жанданышына шарт түзүп жатат айылдык маданият үйүнүн башчысы. Бул чоң эмгек. Биз азыр эмне дейбиз? Биздин колубуздан келген жардамыбыз ушулардын методикалык жардам берип айылдык маданият үйлөрүнө, анан кийин булардын формасына, эмелерине карап бериш, мына жардам берип, кичине көңүл буруп жардам бериш биздин милдетибиз. Ошон үчүн бүгүнкү күндө атайын келип, канчалык деңгээлде даяр болду, канчалык деңгээлде иш жүрүп жатат. Бирок көңүлүбүз толуп турган учур, себеби жакшы таланттар өзү ааламга жол айылдан башталат дегендей, жакшы таланттар өзү айылдан чыгат, айылдан чыгып айылдан башталган. Жаш муунду тарбиялоодо албетте сөзсүз улуттук колорит керек. Улутун сыйлаган гана инсан чыныгы патриот болуп чыга келет. Улуттун руханий көрөңгөсүн,
улуттун өзгөчөлүгүн барктай билиш ар бир баланын дагы чоң инсандын дагы милдети деп ойлойм. Балдарды ошол улуттук духта, улуттук рухта тарбиялоонун өзү жетишкендикти камсыз кыла алат. Улуттук нарк ааламдашуу менен санариптештирүүгө карабастан кадыр баркты жана ар намысты, айкөлдүктү жана адилеттүүлүктү, абийирди, боорукердикти сактаган жана талыкпай эмгектенген көчмөн жоокердин улуу мыйзамы. Биздин айылда дагы көптөгөн жакшынакай иш-чаралар болуп жатат. Айта кетсек, мынакей бүгүнкү болуп жаткан иш-чарабыз ушунун негизинде болуп жатат. Бул биз үчүн, биздин айыл үчүн эң жакшы жетишкендик деп ойлойм. Анткени жаш жеткинчектерибиз мынтип комуз чертип, жакшынакай күүгө келтирип, 2 ай аралыгында өз алдынча жакшынакай күүлөрдү черткенге үйрөнүп калыптыр. Биз бардыгыбыз күбө болуп, бул үчүн кубанычыбыз чексиз. Мындан улам жаш муундарга улуттук нарктын өзөгүн сиңирүү, жайылтуу, даңазалоо максатын көздөгөн иш-чаралар облус аймагында жерлерде өткөрүлүүдө. Эске салсак, өткөн жылы президент Садыр Жапаров 2022-2027 жылдарга улуттук наркты сактоо жана өнүктүрүү жөнүндө улуттук программаны бекитүү тууралуу жарлыкка кол койгон. Бермет Манасова, Абдуламит Абдуманнап уулу, Алтын бешик жаңылыктары.